Ассаламу алейкум, арбаңыздар, улуу элдин урпактары, калай калың журт. Сөз багып, сөз кадырлаган Айкөл Манастын урпактары, арбаңыздар, утмандуу кушбак кечиңиздер менен. Өлкөбүз оор абалда, кыйчалы шабалда, көзүбүздөн челектей жаш куюлуп турган убагында, жүрөгүндө жалыны бар, көзүндө оту бар, мамлекеттин эртеңки келечегин ойлогон бөтөн душмандардан кыргыз мамлекетин, элибизди, жерибизди коргогон, жумшак креслого асылбаган, чет жерден доллар акча сунушталса, ошол акчага өз мамлекетин сатпаган, өз мамлекетин сактаган, келечек үчүн жан үрөп иштеген мамлекет башына Садыр Нуркожоевичтей эр азамат мырзажигит мекенчил уул келди. Кудайдын куттуу кулагы сүйүнсүн дейбиз биринчиден. Бирок мына ошол Садыр агабызды жамандап аткандар, Садыр агабыздын артынан саясий упай топтоп аткандар, Садыр агабыздан кара пиар жасап аткандар, Садыр агабызды бөтөн душмандарга жаман көрсөтүп аткандар, диванный эксперттер биздин мамлекетибизде, биздин коомубузда көбөйүп, бүгүнкү күндө Садыр агабыздын кылган иштерин көрүп туруп көрмөксөнгө, угуп туруп укмаксанга алып турушуп, бүгүн бөтөн элдерге аны сындап жаман көрсөтүп атышат. Бүгүнкү күндө биздин мамлекетибизде санчыдан сынчы көбөйдү. Эртең Исхак Разаков, Айкөл Манас, Усубалиев, Масалиев, ошол эле Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Айтматов, Чыңгыз Айтматовдор тирилип келсе дагы бүгүн биздин кыргыз мамлекетинде ушундай жактырбаган коом жаралды. Садыр Нуркожоевичти кандай инсандар колдойт? Садыр Нуркожоевичти жүрөгүндө ыйманы бар, көзүндө оту бар, мамлекеттин эртеңки келечегин ойлогон, кыргызга күйгөн инсандар Садыр Нуркожоевичти колдойт. Ал эми Садыр Нуркожоевичти кандай инсандар колдобойт? Кемчентой, акылы аз, жүрөгүндө оту жок, мамлекеттин эртеңки келечегине күйбөгөн, мамлекетти саткандар, кечеги 90 бала эр азамат мырзажигитти аткандар бүгүн Садыр Нуркожоевичти колдобойт. Садыр Нуркожоевич керек болсо өз баласын кыргыз үчүн, сиздин, биздин келечегибиз үчүн өз баласын өлүмгө сайды. Атасын, апасын өлүмгө сайды. Бул тарыхта биринчи ирет болду. Убагында Курманжан Датка энебиз тагын өз баласын Камчыбекти даргастырган. Бул тарыхта экинчи рет мына Садыр Нуркожоевич кайталап өз баласын керек болсо өлүмгө сайды. Атасын, апасын өлүмгө сайды. Бул тарыхта биринчи рет кайталанды. Кайсыл бир саясатчы өз баласын өлүмгө сайды? Кайсыл бир саясатчы өз баласын, өз апасын, өз атасын өлүмгө сайды? Эч бир саясатчы сайган жок. Садыр Нуркожоевичте кайсыл саясатчы кечээки түрмөнүн запкысын көрүп чыкты? Эч бир саясатчы көргөн жок. Садыр Нуркожоевич, мен айтып коеюн, керек болсо Садыр Нуркожоевич мамлекеттин бир тыйын казынасынан акча алган эмес, мамлекеттин казынасына кол салган эмес. Бүгүнкү күндө кээ бир аялдарды, кээ бир жаштарды, кээ бир саясий партиянын лидерлери алып чыгып алып, Садырды жамандайсың, Садырды каралайсың, Садырды бөтөн элге жаман көрсөтөсүн, эртеңки шайлоодо Садыр бир дагы добуш албаш керек деп, бүгүн көпчүлүгү ушул маселени ойлонуп, башын тырмап отурушат. Бирок Садыр агабыздын артынан жамандап аткандар, Садыр агабыздын артынан кара пиар жасап аткандар, мен силерге кайрылам, эсиңер барда этеңерди жаап, этеңерди жапкыла. Этеңерди жапкыла эсиңер барыңарда. Садыр Нуркожоевич, Кудай буйруса, кыргыз мамлекетине, биздин өлкөбүзгө журт башчы болуп келип, биздин ханыбыз болуп калат. Себеби буну тарых тастыктап, тарых таразалап, баалап атат. Ошол үчүн Доронбек Садырбаев агабыз айтат да, канчага азуулуга жем болосуң, качан сен айбаттууга тең болосуң, калкым деп канча өткөргөн уулдарыңа кач айгыр, качан арка бел болосуң. Бүгүн кана Айкөл Манастын урпактары, кана эртеңки келечек, эртеңки кыргыздын келечегине күйгөн инсандар, кана эртеңки мамлекетти ойлогон инсандар. Бүгүн жок, ошол инсандар көрүнбөйт. Ал эми бүгүн мына ошол Айкөл Манастын урпактары өлкө үчүн, мамлекет үчүн, сиздин менин экөөбүздүн келечегибиз үчүн иштеген Садыр Нуркожоевичти бүгүн телефондун артында
диванный эксперт болып, Садыр ағабыздың артынан упай топтоп, Садыр ағабыздың артынан қара пиар жасағандар бүгін Садыр ағабызды сындап отырышады. Мен ар беріңіздерге айтат елем. Бүгін біз сындағанды емес, сыйлағанды үйренелі. Бүгін қоғам сындағанды емес, сыйлағанды үйретіп атады. Бүгінгі қоғамда жамандағанды емес, жардам бергенді үйренелі. Урматты мекендештер. Ошол үчүн Садыр ағабызға жардам берели. Ал эми Садыр ағабыздын артынан упай топтоп, анын артынан кара пиар жасап аткандар аман болгула. Силерди Кудайга койдук. Кудай өзү тапсын. Барыңыздарга чоң рахмат.